Өнөрлүү өргө чабат демекчи алдына максат коюп, ага туура план түзүп умтулган адам ийгиликке жетишпей койбойт. Дал ушундай жаштардын бири Накен Дозонов. Алгач карантин учурунда үйдө отуруп калганда тармактардын биринен көрүп өзүнүн кызыгуусу жана жакындарынын сунушу менен жараткан алгачкы эмгегин өркүндөтүп, жыгач материалдардан ар кандай кооз сувенирлерди, заманбап буюмдарды кыргыз брендтерине айкалыштырып жасап келет. Бул колончулук мен 2020-жылдан бери алектенем. Бұл колончулуктун башталуу себеби 2020 карантин убагында бош убакыт болгондуктан мага Абалбек деген досум видео жөнөткөн WhatsApp'тан. Жана ал видеодо ачып көрсөм, 2020 Россияда тренд болуп аткан Instametkанын видеосу экен. Жана ал видеону мен биринчи жолу көргөндө эле бул видео кандай десем мага жакты. Мындай ооруп калдым бул видео менен. Видеону көрүшүм менен дароо ал видеону мен биринчи эле автоматически уже башымда жасап баштадым. Демек, ошол видеону көрдүм, ошол күнү түнү саат 2-3 чейин уктабай ошол Instametkаны мен башымда ойлоп жасап чыккам. Андан кийин бир канча жуманын ичинде аны практически уже жасап бүттүк. Көрсө бул колдон келе турган жакшы бир өзүмө жаккан бир кесиптердин бири экен. Ар бир заказ биринчи эле дизайн чыйылат компьютерден. Андан кийин ал дизайн фанера лазерный станокто кесилет. Жана ал кесилген даяр фанераны мен алып келип анын бетин тазалайм, сөзсүз. Шлифовка материал менен, губка, шлифовка, наждачка менен. Андан кийин бул даяр фанераны сөзсүз клей менен клейлеп чогултабыз. Кээ бир шкатулкалар, мисалы үчүн, алардын бөлүктөрү ар кандай болгон үчүн көп кол кармашы мүмкүн да. Ал эми жөнөкөй эле телефон поставкалар болсо, алар оңой да. Бир жери эле клейленет, болду да. Бети тазаланат, лак себилет, даяр да уже продукция. Бул жарык берүүчү чырак. Дизайны интернеттен алынган. Жана өзүбүздүн дагы идеябыз кошулган. Бул жакта оймо чиймелерди бар, кыргыз колоритинен айланыштырып. Жана бул ичине софит колдонулат жарык бериш үчүн. Сырты толук кандуу фанерадан жасалган. Фанералар бар базарларда, өзүбүздүн базарларда ар кандай калыңдыктагы фанералар бар. 3 мм, 4, 5, 1 см дегендей да. Биз негизинен 3 мм фанераны колдонобуз. Азыркы убакта биз 2 адам иштейбиз. Бир адам лазерный станокто кесип берет материалды, дизайнды. Ал эми мен кесилген материалды алып келип, тазалап, чогултуп, клейлеп, даяр продукцияны клиенттин колуна тапшырып берем. Магнитниктер. Кыргызстан картасы да. Арты магнитленген холодильник жана башка нерселерге бул нерсени жабыштырып койсо ыңгайлуу. Жана белекке да кыргыз колоритине сувенирлер жакшы сатылат да, буларга жакшы талап бар. Жана бизде копилкалар бар. Бул деле өзүңүздөр көргөндөй эле сом да. Кыргыз колоритине ыңгайлаштырабыз. Жана аны акчаны бул жактан салып жана керек болсо буну талкалап бузуп салбай эле астынан кайра ачып туруп, кайра чыгарып аласыздар болот акчаңыздарды. Ушул. Буюрса өзүмдүн жеке ишканамды ачсам деп аракет кылтам. Жеке өзүмдүн ишканам бул жер аренда жана өзүм жеке станогум жок, ишканам жок дегендей да. Алдыдагы пландар буюрса жакшы продукцияны жолго коюп, жана клиенттерди көбөйтүп, өзүбүздүн ишканабызды ачып, ошол аркылуу өнүктүрсөк дейбиз. Бул кол өнөрчүлүктө.